Совет мезгилинде Ротфронт айылынын немис улутундагы адистердин сунушу менен Кегети Капчыгайнын тушундагы Белсас жайлоосуна электр чубалгыларын тартып, жайлоодо бээ уйларды автоматташтырылган технология менен саап көрөлү деп механизациясын түзүп чыгышкан. Бул технология бүгүн да иштелип, бээлер автомат менен саалат. Белсаздын таржымалын жакшы билген ишкер Эмилбек Тулкиев буларга токтолду. Жылкы деген уй эмес да, мындай эле аппарат менен саадырта бергендейчи. Анын өзүнүн анча-мынча ыкмалары болот. Жанында кулун турбаса анча-мынча куулук менен саайбыз да чыгып. Ошо немистер ошонун баарын 81-жылы ошо кандай ыкма менен саап башташса, биз ошону улап кеттик да, ошо менен эле ошо негиз менен эле саап келатабыз азыркы убакта. Биз уже аны дагы өнүктүрүп, турист алып, биякты элдерди даарлаганы, элдер чакырып туристтерди, анан ушинтип бияктан анча-мынча оокат кылабыз. Бейлерди мынакей 4,5 атмосфера менен саайбыз да. Себеп дегенде мындан күчтүүрөөк кылып койсок, бээлердин желин бузуп алабыз да. Бээнин жели уйдукунан анча-мынча мындай назик болот. Ошондуктан буларды башка атмосфера менен сааш керек. 4,5 атмосфера менен саайбыз да. Уйлардыкын 6,5 менен саайбыз. Ошондуктан биякты карап обязательно контроль кылып турушубуз керек да. Анча-мынча вакуумубуз күчтүүрөөк болуп кетсе, бээнин желин бузуп алабыз да. Булар уйда эмес, булар жөн эле сүттү бере бербейт да. Ошондой бир өзгөчөлүгү бар. Обязательно жанында кулуну туруш керек. Кулунун жытын сезип турбаса, булар сүтүн бербей коюшат, ийбей коет. Бээлер обязательно ийиш керек да. Иймейинче булар сүт бербейт. Ар бир бээнин өзүнүн мүнөзү болот, характери болот. Бирөөлөр анча-мынча ойраак болот, кээ бирлер капризнийраак болот, кээ бирлер көкпет болот, ушундай болот да. Булар деле адамдай бүт болгон мүнөздөрдүн баары, адамдын кандай мүнөзү бар, бул жылкылардын да ошондой мүнөздөрү болот да. Бээлер аппарат менен салгандыктан сүттүн жыты жок болуп, сапаты жогорку деңгээлде. Жылкыларга классикалык музыка коюлуп сааганга үйрөтүлгөн. Классика музыка менен сааганда бул деле аны биз ойлоп чыгарган жокпуз да. Бул деле бизге чейин канча эмелер ойлоп, интернетте деле көрсөтүп атат. Малды аябай жоошуттуруп, ушу классика музыкасы. Жана көрдүңөр, клеткага киргенде бул өзүнчө аларга стресс болот. Ошо стресстерди базып, ошо музыка менен саап көрөлү деп биз да саап көргөнбүз. Саап көрсөк, анан акырын-акырындан ошо результатын бере баштады да. Сүтүбүз көбөйө баштады. Бизге бул бээники, бээ в среднем где-то бир 500-600 грамм сүт берет. Ошонун бир 100 грамм көп берсе дагы бизге аябай чоң плюс болот да. Ошондуктан биз музыка менен саап көрдүк. Уже мынакей 6-7 жыл болду музыка менен саап атабыз. Бээлер да көнүп калды уже. Музыка жок, сүт деле бербейт бизге. Азыр ошон үчүн классика музыканы коюп саайбыз. Алар да көндү, биз да көндүк. Бээлер күнүнө 4 мал саалат. Сүт дарылык гана эмес, профилактика катары да сунушталат. Эс алуучулар Казакстан, Өзбекстан, Россиядан да келишет. Меня зовут Рашидам Курбанова. Это моя мамочка, ей 80 лет, Эмирова Хельчамбиви. Но у нас цель попить кобылье молоко. Очень полезное, кстати. Мы очень много наслышаны. И
пьется очень приятно и очень вкусно. Здесь комфортно. Погода, она свойственна каждый день, но здесь вообще красота и здорово. Природа просто прям шик. Я просто вам всем рекомендую приезжать сюда каждый год. Здесь сезонный отдых, как говорится, лечение. Вот. Приезжайте. Ар кайсы жактан келет туристтерчи бизге. Көбүнчө Казакстандан келет. Жаныбызда Алмата шаары бар. Уйгур улутундагы, Дунган улутундагы кишилер келет. Россиядан орустар келет. Бизге ошо Санкт-Петербург, Москвадан өзүбүздүн постоянный клиенттерибиз бар. Алар бияктагы жүргөн орустар эмес. Ошо именно Россияда чоңоюп, Россияда өскөн эмелер. Орустар ушу бейин сүтүн ичип көнүп алышты да. Анан кийин ошолор келип, кадимкидей местаны бронировать этип, келип 10 күн ичип сүт. Анан бул тоолорго аябай суктанып, ушу 10 күн тоо аралап, негизи сүт ичкенде сүттүн пайдасы ушу жакшы таза аба менен 2 эсе пайдасын берет да, жакшы болуп. Анан ошон үчүн россияндар, тиги алматинецтер ошо келип бияктан ичкенге аракет кылышат да. Ушу тоодон ичип, ушу таза абадан ичели депчи. Сезон башталар астында жылкыларда бруцеллез оорусу бар жогун аныктаган анализ тапшырылат. Качан гана лабораториядан таза деп сертификат берген соң кымызкана иштеп баштайт. Жылкыларга жем-чөп, витаминдер берилип турат. Ар бир ишти баштагандан кийин өнүгөйүн деп өзүңө максат коет экенсиң. Дагы туристтерди көбөйтсөк деген максат коет экенсиң. Анан ошонун негизинде биз дагы ушундай аракет кылып атабыз. Көп бияка көп ыкмаларды киргизип, жаңы современный коттедждерди коюп, илгери элдер сүт ичип эле эшикке туалетке барса, азыр комнатанын ичинде туалет болсо деген талаптарды коюп атышат. То есть мындай комфортко шарт эме жакшы шарттарга көнүп калганда элдерчи. Анан ошону талап кылат экен. Анан биз дагы ошо мезгилге жараша биз дагы ошондой шарт түзүп берели деген пландарыбыз бар да. Дагы астыда ошо көп пландарыбыз бар. Ошону ишке ашыралы деп. Булардын баары биз мынакей бул мекемеден тапкан доходторубуздун баарын биз көбүнчөсүн развитияга жумшайбыз да. Ушуну өнүктүрөлү депчи. Анан ошо кийин балдарыбызга уже өнүккөн жакшы мекеме болуп берсин деген ой мененчи. Бул жакта жакшы тамак берүүгө да көңүл бурулат. Бүгүнкү күндө атайын дыйкандар менен сүйлөшүп, алардан экологиялык таза өндүрүлгөн азыктар колдонулат. Асель Романкул кызы, Кыргыз Туусу басма үйү.